Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу достор. Билесиңби, KG Beeline компаниясы менен бирге өзүнүн түз эфирин баштап жаткан Достор, бүгүн бизде конокто SkyMobile'дын программалардагы жана долбоорлорду башкаруу боюнча башкы менеджери Перизат Жусупбаева конокто. Саламатсызбы, Перизат эже? Саламатчылык. Достор, бүгүн биз командада иштешүү суроолору тууралуу сөз кылабыз. Андыктан суроолор болсо узатып тургула. Перизат эже, алгачкы эле суроо өзүңүз жөнүндө. Анан алган кесибиңиз ушул тууралуу айтып берсеңиз. Менин баштап калган кесибим бул дипломдо коммерческая деятельность деп аталат. Вот. Башынан баштап маркетинг боюнча 10 жылдан бери иштеп жүрөм. Бул компанияда SkyMobile'да 7 жылдан бери иштеп жүрөм. Башынчы биринчи 3 жыл менеджер болгом, андан кийин начальник отдела, андан кийин руководитель службы маркетинга. Азыр ошо 2 жылдан бери жаңы служба ачылды. Бул ошо программаларды жана долбоорлорду, проектлерди башкаруу боюнча. Мен ушул жакка өттүм. SkyMobile ошо 2 жыл мурун программа проекти деген тармак жок болчу. Баары мурдагыдай көп эле компанияда маркетинг бар, продажи, там финансы, технические дирекции. Но бирок ошо жаңы нерселер, мунун баары күндөн күнгө баягы окшош эле жумуш, баягы эле муну кылыш керек, тигини кылыш керек деген ойлор менен эле жакшы прогрессивдүү нерселер аз болот. Себеби күндөн күнгө эле баягы көнгөн нерсени жасап элдер көнүп калат. Ошондуктан программа проекти деген нерселер бул жаңы нерселерди тез убакытта киргизиш үчүн биз ушундайды кабыл алдык. Биринчи биз болсо каякка барабыз, стратегияларыбызды ошол жерден билебиз. Стратегияларга ылайыктап программаларды жазабыз. Программалардын башы бар, аягы бар. Ичинде болсо кайсы проектлер менен ошо программаны ишке ашырабыз. Ошонун баарын биринчи толуктап, анан программаларда элдерди ошо программаларга чакырып, элдер программада бизде жумушчулар, адистер программаларда атайын кыйнап киргизилбейт. Кайсы адистер дагы жакшы жаңы билимдерди алгысы келгендердин баарысы ошо программаларга өздөрү кирип, өзүнүн жумушунан тышкары да программа проектлерде катышып, мен айткандай башы, аягы бар, тез өзгөрүүлөрдү киргизет. Ошондуктан биздики жаңы нерселер проектлер менен кирет. Команда проекты, программа, проектлер жөнүндө айтайын, көп проектлердин көбү бир чоң программага иштейт. Ошондуктан проекти жөнүндө айтайын, проектлерде көбүнчө начальниктер жок. Проектлерде ролдор бар. Ошол ролдорго карата элдер өздөрүн таап, мен ушул тармакты мен алайын, буну мен алайын деп элдер сүйлөшүп бир проектти түзөт. Башында алар билет, проекттин башы кандай, аягы кандай, эмне менен бүтүш керек, тез арада бүтүш керек да мунун баарысын. Ошондо ар кандай адистер кошулуп бир чоң нерсени жасашат, бирок тез, прогрессивдүү нерсени. Бул команда, не знаю, биз плоская команда дейбиз, можно сказать, agile команда. Кээ бир командалар Scrum методология менен иштейт, кээ бир командалар Kanban методология менен иштейт. Кээ бир командалар жөн эле традиционный проектный деятельность менен иштешет. Начальниктер жок. Кандай эффективдүү иштеш үчүн өзү командада бир көз караштуу кишилер, адистер чогулуш керек. Эгер баары бир көз караштуу, каерге барабыз, каерге жетебиз, кандай убакытта жетебиз деп макулдашса, алар бири-бирине жардам берет. Башында мындай проектлерге узкий специалист, өзүнүн тармагы боюнча специалисттер кирет, бирок чогуу иштеп атканда бири-биринен үйрөнөт. Өнүгүү ошондон болот. Бири-биринен үйрөнөт, бири-бирине жардам берет. Кийин резюмесинде же башка проектти барганда өзүнүн эле тармагын жазбай, дагы жаңы үйрөнгөн нерселерин жазат. Ошондо эмки проект
экинчи үчүнчү проекттерди алар башка ролду аткарышы мүмкүн. Программа проекттерде менеджер проекти бар. Эгер бул agile команда болсо, аякта менеджер проект эмес, менеджер продукта. Бирок бунун баары бири-бирине алар кандай айтсам, бирөөнүн начальник болуп аякта иштеше албайт. Бири-бирин башкара албайт. Ошон үчүн проект эффективдүү болуш үчүн бири-бирин угуш керек, бири-бирин түшүнүш керек, бири-бирин өзгөртүш керек жакшы жакка. Эгер андай болбосо, команда өзү билет кайсыл адис менен иштеше албай турганын. Анда болсо алар башка командада, в смысле компанияда ошондой ошого окшош, бирок көз карашы башка адисти таап өзүнүн командасына кошот. Түнт адамдар, кандай айтсам, компанияда бизде дагы ар кандай адамдар бар, ар кимдин ар кандай характери бар. Бирок мен айткандай, эгер баарыңар бир нерсеге ишенсеңер, көз карашыңар бир болсо, чындап эле чогуу ушуну кылалы, ушу жакшы клиенттерге мындай жакшы нерсени кылалы деп кошулсаңар, ал түнт адамды силер, не знаю, это интроверт, да, наверное. Аны экстраверт кыла албайсыңар бир күндө. Бирок ар биринин өзүнүн характери бар. Бирок иш боюнча эгер бир жолдо болсоңор, бир көз карашта болсоңор, алар баары бир силерди түшүнөт. Кандай айтсам, характерлер ар кандай, баарын өзгөрткөнгө даже умтулбайбыз өзү. Ар кимге мындай проектте иштеш үчүн ар кимге ар кандай подход деп айта албайм. Подход эмес, көп сүйлөшүш керек. Постоянная синхронизация, да, там постоянно кечке бири-бириңер менен баарылашып туруш керек. Баарылашпаганда түнт адам анысы эле там баарылашканды жаман көрөт, или баарылашкысы келбейт, өзүнүн кругу менен эле баарылашат, бирок ошо проект жөнүндө, мисалы үй жөнүндө эмес, дос жөнүндө эмес, бирок проектке ал түнт адам ишенсе, ал силер менен именно проект боюнча баарылашат, ошондо тил табыша аласыңар. Мен ушинтип кеңеш бере алам. Андай опыт да бар менде. Мурда бар болчу, азыр анча сезбей калдым. Себеби мурда мен дагы ушу мен жумушума кирилишип атат деп эсептечүмүн. Бирок кирилишкен адамдардын мен ойлойм эки себеби бар. Бир себеби жөн эле. Кыргыздар айтканда жөн эле билип алайын, эмне кылып атат. Мен ойлойм алардын өздөрүнүн ишинде убактысы көп. Ошон үчүн башка киши эмне кылып атат деп контролдо болсу келет мүмкүн. Бирок экинчи себеби бар. Ал адам силер менен чогуу силердин ишиңерге же силердин жетишкенде жок, ийгилик эмес, ишиңерге киришпейт, күйөт силер менен чогуу. Жардам бергиси келет, совет бергиси келет. Ошон үчүн көп билгиси келет, себеби мүмкүн анын тажрыйбасы бар. Ошондуктан сүйлөшүш керек. Ал айтып атам го, баарылашуу баарынан жакшы көп нерсеге чечим. Сүйлөшүш керек, эмнеге мындай болуп атат. Эгер ал киши силерге жардам берсе, силер ага информация берсеңер, ал силерге жардам берсе, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшсө, бул жакшы. Мен ойлойм, бул жакшы, себеби баарын билген, 100% баарын билем деген адис өзү жок. Анда ал бир жерде туруп калды. Постоянно бир жака өнүгүп өсүп туруш керек. Эгер мен жөн эле, кыргыздар ушинтип жооп берет го, эмнеге десең, жөн эле деп коет го. Жөн эле десе, анда мен жөн эле сүйлөшкөнгө убактым жок деп туура түшүндүрүш керек.
менин тажрыйбам ар кандай болгон, бир жолу мен өзүм чыгып кеткенмин. Себеби ойлонуш керек. Себеби мен мисалы үчүн капачылыгы жок эле мен түшүндүм. Мен башка тармакка кетип атам, мен башка тармакка өнүгүп атам. Менин командам мен менен иштегендер башкача көз карашта, башка жака өнүгүсү келет. Бул нормально. Чыгып кеткен тоже болот. Бирок караш керек. Чыгып кеттим, эмнеге чыгып кетесиңер? Качып кеттиңерби? Же бир оор нерсени, оор баарлашуудан качып жөн эле качып кеттиңерби? Эгер силер алар менен тил табыша албасаңар, көз карашыңар ар кандай болсо, мүмкүн ушул компанияда ошондой көз караш туура, силердин көз карашыңар туура эмес эмес, башкача. Анда жалгыз мүмкүн бүт компанияны өзгөртө албайсыңар. Өзгөртсө болот, бирок оор. Күнүгө стресс болот, да. Эгер болсо көз караш, эгер мисалы SkyMobile'да иштегенде SkyMobile'дын культурасы бир жака, бир тармакка барабыз десе, ал команда силер менен компанияга тескери жака жөнөсө, анда командадан кетпеш керек. Как сказать, бороться. Күрөшүш керек. Түз күрөшүш эмес, просто сүйлөшүш керек. Мүмкүн алар бир нерседен жаңылып жаткандыр. Мүмкүн башка жол бар, кантип өзгөртсө болот. Мисалы үчүн, башка проектке кирип, ал проектти чындап эле өзүңөрдү көрсөтүп, жакшы бир проектти полностью от начала до конца кылсаңар, ал командадагы ошол проектлерди көрүп, ушундай болуш керек экен деп кичине өзгөрүүлөр болот. Баарыныкы болбосо дагы, көпчүлүгүнүкү болсо, даже 5% болсо, ал 5% дагы, менин оюмча, дагы 5%-ти өзүнө тартып, андан ары ушундай бир көз караштуу команда болушу мүмкүн. Карап көрүш керек, мен теорияда айта албайм. Өзү сонун нерселерди жаратканда, ал сонун нерселер бирөөгө керек болуш керек, менин оюмда. Сонун нерсе экен деп бирөө айтыш керек же аны колдонуш керек. Ошондуктан биринчи ойлонуш керек, кимге сонун нерсе азыр керек. Ал ой келбейт, мындай уктап турганда эле, мындай сонун нерсе керек экен деп ойлонбойбуз. Мисалы үчүн, клиент, айтар сөзүм клиент. Клиент бул баарыбыз биз клиентпиз, бири-бирибизге клиентпиз. Мисалы үчүн, байкап көрүш керек, элдердин кандай кыйынчылыктары бар. Кыйынчылыктар бар болгондо эмоциядан эмес, ушу мен кыйналып атам деп да. Караш керек, ар бир нерсени, мисалы үчүн, силер справкага барасыңар, биз, да, справкага барабыз, күндө нан алабыз, магазинге барабыз, такси чакырабыз, кафеге барабыз. Ушул бир нерсе, ушу жашап жүргөн жолубузда байкап көрүшүбүз керек да, эмне бизге кыйынчылык, кайсыга көп убакыт кетет, мисалы үчүн. Эмне бизге жетишпейт жашоого. Эмнени жакшыртсак болот азыр бар нерсени. Ошол нерселерди өзү бири-бирибизге карап турсак, ошондой нерселерге бир как решение, чечим тапсак, ошол чечим элдерге жакса, ошол элдер аны сонун дейт. Биз өзүбүз ошондой нерсени кылып туруп, сонун кылдык дебейбиз. Клиент сонун деш керек. Ошон үчүн биринчи караш керек, элдер кандай кыйналып, кыйынчылыктары барбы, же бир нерсеге көп убакыт кетип атабы, же кандай жардам берсек болот. Ошонун баарын карап, изилдеп,
анан бир чечим жасап, аны команда менен ишке ашырып, тез убакытта ашырып, жакшыраак ашырып, кандай айтсам, клиент менен кабарлашып, туура кылып атамбы, бул сага жардам береби? Акыры ошону рынокко чыгарганда, эгер клиенттер ооба силер менин жашоомо жакшы нерсе алып келдиңер десе, ошолор сонун десе, ошол нерсе сонун деп эсептейм. Жакшы. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Убакыттын аягында биздин көрөрмандарга, өспүрүмдөргө, жаштарга сиздин кеңешиңиз. Менин кеңешим, менин кеңешим окуш керек, өз алдынча окуш керек. Мектепке же университетке мугалим айтканды эле окуй бербей, өзүңөрдүн оюңарда болуш керек. Карап көргүлө, каяка эмне, кандай айтсам, ошо берилген нерсени эле окуй бербей, дагы көп нерсени өзүңөр, азыр онлайн көп ресурстар бар. Ошол жерден таап, издеп окусаңар болот. Бул силерге жакшы нерселерди алып келет, өзүңөргө да. Дагы эмне айтсам, иш издегенде кичинекейден баштайсыңарбы, чоңдон баштайсыңарбы, өзүңөргө кызыктуу иш тапкыла. Мен силерге каалайм, себеби кызыктуу иш бул күндө жакшы маанай менен жумушка барып, кылгың нерсени жакшы кылып, жакшы маанай менен үйгө кетесиң. Бул маанилүү, себеби силер чоңоесуңар, үй бүлөлүү буюрса болосуңар. Үй бүлөдө жакшы маанай болуш үчүн, жумушта жакшы маанай болуш үчүн баланс болуш керек. Ошондуктан азыр эле окууга, чет өлкөлүк тилдерди билгенге аракет жасай бергиле. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Мурда азыр деле бизде көп жерде билим берүү, кандай айтсам, билим берүү узконаправленно, не могу сказать, узконаправленно. Ага карабастан силер экинчи билим аласыңарбы официально, же болбосо бир эле жерди изучать этпей, көп нерсени билген специалист болоруңарды каалайм, себеби проекты азыр жакшы прогрессивдүү нерселер болуп атканда, бир эле тармакты билген адам эмес, көп тармакты билген адам азыр бизге керек. Бизге Каймабайлыкка гана эмес, вообще элдерге, Кыргызстанга көп тармакты билген адис, ал баалуу адис. Руководитель болгон адис эмес, бир тармакты билген. Көп нерсени билген адис бул баалуу. Азыр ошентип өнүксө болот. Достор, бизде коноктобуз Каймабайлдын программаларды жана долбоорлорду башкаруу боюнча башкы менеджери Перизат Юсупбаева конокто болду. Перизат эже, сизге чоң рахмат. Мен силер менен коштошом. Саламатта калгыла.